Саламатсыздарбы, урматтуу жети дубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Гапырма Даминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү тема Олимпиадага даярдануунун сырлары. Олимпиада бул окуучулардын билим деңгээлин текшерүүчү сынак экени баарыбызга белгилүү. Олимпиадага даярданууда номер 3 эксперименталдык гимназияда бир нече өзгөчөлүктөр бар. Даярдык сынакка бир жума же бир ай калганда башталбайт. Жыл сайын жайкы каникулда атайын ар бир предмет боюнча, мисалы биология, тарых, математика, кыргыз тили, орус тили жана башкалар олимпиадалык топтор түзүлүп, жайкы олимпиадалык мектеп түзүлөт. Мага ушул жери абдан жакты. Мисалы жайкы каникулда окуучулар көбүнчөсү эс алышып, китеп бетин деле ачпаган окуучуларыбыз болот. Ал эми мугалимдер болсо жайкы эргүүгө чыгышат. Ал эми бул номер 3 эксперименталдык гимназияда бул көрүнүш жокко эс экен. Себеби каникул учурунда дагы мугалимдер окуучулар менен иш алып барышат экен. Бул мектептин мугалим окуучуларына агайыбыз Гапырма Даминов эң алгачкы Олимпиадага даярдануунун сырлары аттуу лекциясын өтүп бергенден баштап, мектеп өз ишине старт алат. Даярдыкка кирише башташат. Эң алгач эле мугалим менен биргеликте план программа түзүлүп, ошонун негизинде иш башталат. Олимпиадага даярдануудагы маанилүү бөлүк болуп, агайыбыздын лекциялары эсептелинет. Лекция учурунда агай бизге конспект жазуунун сырлары, окуп түшүнүү, оңой, тез, бекем жаттоо, план түзүү, сочинение жазуунун сырлары жана башка көптөгөн акыл эмгегинин маданияты китебинде камтылган темаларды өтүп берет. Лекциядан чыккандан кийин агайдын ар бир айткан методикасын, усулдук сунуштарын, аргументтерин айтылган жерде калтырбай аткарат элек. Мисалы түптөө, беш манжа, жүзүм, шуру жана башка көптөгөн баалуу методдорду пайдаланып, предметибизди мыкты өздөштүрөт элек. Дагы бир ийгилигибиздин сыры ар бир күнүбүзгө план түзүп иштечүбүз. Жума сайын олимпиадалык жыйын учурунда агай анын отчетун алчу. План түзүүнүн мааниси өтө чоң. Себеби биз олимпиисттер түзүлгөн планыбызга карап, качан кайсы ишти кылышыбызды анык билчүбүз. Ошонун натыйжасында ишибиз бат өтүп, убактыбыз үнөмдүү пайдаланат элек. Мен гимназиядагы олимпиадалык топко 6-классыман баштап киргем. 2 жолу орус тили сабагы боюнча 2013 жылы 2 орун, 2014 жылы 1 орун. Республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болдум. Биз гимназисттер ушунча ийгиликке жетишсек да, Гапырма Даминов агайыбыздын "Силер предметтин олимпиадасынан эмес, адамгерчиликтин олимпиадасынан 1 орунду алгыла" дээр эле. Себеби адам канчалык билимдүү болсо да, адамгерчилиги жок болсо, ал эч ким болуп эсептелбейт. Ошон үчүн баарыбыз адамгерчиликтин олимпиадасынан 1 орунду алганга аракет кылалы демекчимин. Автор Турдубаева Мадина. Урматтуу кесиптештер, сиздер бүгүн Олимпиадага даярдануунун сырлары деген текст менен тааныштыңыздар. Талас облусундагы Жаш мугалимдер мектебинин координатору Гапырма Даминов агайыбыздын шакирти Салтанат Бейшенова. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.